биздин Чоңкур Абрай айылынан бир топ тооду билген, жаратылышты, мергенчиликти билген жаштардан, орто муундардан биз группа чогултуп, бул боюнча окудук, туризм боюнча. Анан ошонун жыйынтыгында ошол жалпысынан туризм тармагына өтүп калдым да. Конок үйдүн идеясын ачуу өтө оңой болгон жок. Бул боюнча Бишкекке барып, жанагы кәсиби дөңгөрдү көрсөтүп, анын кандай иштешин, кандай конокторду күтүү, ушулардын баарын окугандан кийин шаардагы көркөлгөн үйдөгү условияда кылып түскөнгө аракет кылдым. Анан бүгүнкү күндө мына Санарып менен жанагы бизге үйрөткөн 3-4 приложениялар бар. Ошолордун кайсынысына кааласа тартып, комнатаны тартабыз, циркты тартабыз, жалпысынан шартыбыздын баарын тартып жөнөтүп коебуз да. Буга чейин биз кыска эле билсек, ошол Санариптен кийин кадимкидей кирип, көрүп, кай жактагы кәсиби адамдар кандай экенин чейин билебиз да бүгүнкү күндөчү. Кайсы мамлекетте кандай кәсиби адамдар бар, кандай шарттары, ушулардын баарын ошо санады. Тренинг окуусунан кийин үйрөнүп көрүп, бүгүнкү пайдаланып атабыз да. Бул жагынан дагы айтат элем, жаштарга окуш керек дагы. Бул чек эмес. Биздин бир кәсиби адам районго чек эмес да. Мен айтар элем, көрүп ачыш керек. Азыр жаштар окуш керек.